В рамках расследования уголовного дела на основании постановления Свердловского районного суда о разрешении производства специальных следственных действий проведен оперативный анализ, в ходе которого установлена систематическая связь между обвиняемой Талиповой, которая в ходе следствия категорически отрицала, не признавала, что она имеет знакомство с Муртазалиевыми, в ходе которой установлено по ее абонентскому номеру 0555 76 48 48 и Муртазалиевым Шамилем Муртазалиевичем. Абонентский номер 0770 88 04 70, который является председателем Совета директоров ЗАО «Эко Исламик Банк», то есть отец кандидата в депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, которые по результатам оперативного анализа имели связь 252 раза. Из них 13 СМС и 239 совершенных звонков в период времени с 5 февраля по 21 февраля продолжительностью более 1 часа 42 минут. Тем самым имеет прямую связь с обвиняемой Талиповой. Кроме этого, Талипова, находясь по адресу переулок Геологический, место расположения офиса ЗАО «Эко Исламик Банк», согласно базовой станции, осуществляла телефонную связь с другими лицами. Так, 10 февраля 2022 года в период времени с 15:59 по 16:25 часов, длительность 26 минут. 12 февраля, 13 февраля, 16 февраля, 19 февраля, 20 февраля 3 раза. То есть все это время она находилась в офисе банка, Эко Исламик Банка. Общее время препровождения Талиповой составляет более 10 часов 28 минут. На адресе город Бишкек, переулок Геологический, 17. Что подтверждается исходящими вызовами Талиповой согласно базовой станции Би-Алла-ТВ Н6 и Би-Вефа Н2. Кроме этого, несмотря на отрицание своих связей Талиповой со штабом Муртазалиева, установлена также тесная связь, систематическая, с уполномоченными доверенными лицами штаба Муртазалиева, Пайзилаевым Джомартом Алтынбековичем, которые по имеющимся материалам занимались распределением денежных средств в сумме 38 тысяч, согласно WhatsApp-переписке, социальной сети мессенджера WhatsApp. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по итогам которого будет дана юридическая оценка. Хотелось бы добавить, что и по доверенными уполномоченными лицами имеются в виду Люгай Данил Абанхаевич, Урумбаев Акмалидин Азимджанович, Пайзилаев Джомарт Алтынбекович. То есть органами следствия фактически то, что отрицала Фатима Талипова, полностью доказано обратное о ее связи с Муртазалиевым Шамилем Муртазалиевичем. В дополнение может выступить начальник оперативной службы Асхат. Да. Да, пожалуйста, да? Угу. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин атым Муратканов Асхат Бактыбекович, ыкчам кызматынын башчысы болом. Бул ыкчам иликтөө иш чарасын башынан баштап биз өткөзгөнбүз. Бенде урматтуу борбор шайлоонун комиссиянын мүчөлөрү, силерге тагыраак, кыскараак айтып бергенге аракет кылам. Бул жерде биз ыкчам маалыматтар менен талапкер Муртазалиев акча таратып атат деген маалыматтарды алып,
Смайылова Лолохан Калыковнаны кармагабыз. Ал кармаган учурда баарын мойнуна алган да биз ушул кандидат Муртазалиевдин пайдасына акча тараткам. Болгондо дагы бенде 4 киши көрсөтмө берип атат. Лолохандан акча алганбыз. 65 миң, 20 миң, 25 миң, бардыгы болуп 210 миң сом Лолохандан алганбыз деди. Лолоханды көрсөтмөсү боюнча Лолохан баарын мойнуна алып, Талипова Фаридадан акчанын баарын ошо Талипова Фаридадан алгам деген. Талипова Фариданы өзүн көрсөтмөсү боюнча мен дагы өзүм сүйлөшкөндө Талипова Фарида көрсөтмө берди. Мен Муртазалиевдин үй бүлөсүн жана саясаттан абдан алысмын. Мен бир дагы бирөөлөр менен сүйлөшпөйм деп. Бирок ошол эле убакытта распечаткалар менен караганда бул Талипова Фарида сиздерден Борбор шайлоо комиссиясынан алганбыз. Доверенный лицодон 37 киши бар болчу. Ошонун ичинен Люгай Данил, Урумбаев Акмалидин, Пазилаев Жомарт деген 3 өкүлү менен сүйлөшүп атат телефон менен. Андан тышкары Фарида өзү Муртазалиевдин өзү менен каалоо тилектер менен Инстаграм менен айтып атат. Андан тышкары Муртазалиевдин атасы менен 5 февралдан 21 февралга чейин 16 күндүн ичинде 252 жолу сүйлөшүп атат. Анда кандай түшүнсөк болот? Эгер бул Муртазалиевдин өзүн эмес, атасын эмес, мен саясаттан алысмын деген адам 16 күндүн ичинде 252 жолу сүйлөшүп, анын баарын убактысын баарын эсептеп чыктым. Эсептеп чыкканда 6137 секунд сүйлөшүп атат. 102 минут, 1,5 саатта. Анан кийин андан тышкары мен өзүм анализ кылып, бияктан балдар менен анализ кылдык. Распечаткаңыз бенде именно базовый станциялары мына бул жерде 10 февралда 15:59тан 16:25 чейин 26 минут офисинде жайгашып турат, жана өзүңүздөр көргөндөй. Бул ага чейин 1 саат мурун чалат Муртазалиев Шамил. Фарида экөө сүйлөшүп туруп, ушул жерден 26 минут ушенен жолугушуп атат. Андан кийинкиси 12 февралда 27 минут жолугуп отуруп сүйлөшүп атат. Мейли, андан тышкарысын карап көрөлүк. Саат 13 февралда 2ден саат 7ге чейин 4 саат 49 минут ошо офистен чыкпай отурат. Андан кийинкиси 16 февралда түнкү саат 12де тааныбайм деген адам аял киши эркек киши менен чалышып түлүнчүндө. Анан кийин 1,5 саат ошо жерде жайгашкан офисинде отуруп атат. Андан тышкары мына карап көрсөк 19 февралда 6:30дан 8ге чейин 1 саат 43 минут дагы офисинде болуп атат. Келсек баары базовый станциялардын баары шайкеш келишип атат. Анан кийин бул Талипова Фарида өзү айтмакчы, мен тааныбайм ал адамды деп туруп, анан кийин 10 саат, 16 күнүн ичинде 10 саат аны менен сүйлөшүп атат. Анан кийин биз бул офиске мен өзүм бардым. Өзүм барып тиги атасы менен сүйлөштүм. Мен болсо охраняемый место. Менге кире турган охранасы бар экен, бронированный эшик кире тургандай невозможно да. Анан кийин өзүңүздөр билгендей уурудагы кылмышты жашырын кылат. Бул добуш сатуу деген бул кылмыш. Анан эми көчөдөн акчаны бербестен мен ойлойм ушул атасы, талапкердин атасы Муртазалиев Шамил ушул жерге кирип, ушу сөздөрдүн баары ушунун ичинде болгон. Андан тышкары бул жерге айта кетчү нерсе, кечеги биздин Пазилаев Жомарт боюнча, Пазилаев Жомартты допрос кылдык. Аянда дагы Инстаграмында жазылып турат. Талапкер Муртазалиевдин өзү менен сүйлөшүп атат. Там акча тууралуу жазылып атат. Бенде 38 миң сом. Бенде Муртазалиев өзү жазып атат. Сколько нужно бабок всем раскидать деп. Эми бенде урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, бенде добуш сатуу деген бул аныкталып, биз сотко ишти жөнөттүк. Эме боюнча Фарида менен Талипова Фарида менен берки Смайылова Лолохон боюнча булар чындыгында добуш сатуу менен алек болушкан. Анан эми Фарида
Талипова Фарида өзү айтып атат, мен тааныбайм бул кишилерди деп. Эгер тааныбаса анда жана айтып кеткендей 252 жолу сүйлөшүп, бул Лолаханды деле өзү эптеп окат кылган аял экен булчу. Анан баарын ушул өзүнө илип кое тургандай болуп атат да, бул адам убалына калат да, чын-чынына келгенде. Болбосо бүт Муртазалиевдин Шамил Муртазалиевичтен жолугушуп акчанын баарын ошол жерден алган. Бенде факт подкупа аныкталган да, чын-чынына келгенде. Анан эми өзүңүздөр билгендей баягы кылмыш болгондон кийин жашыруун кылат экен, айыңга кире албайт экенбиз. Бизде маалымат бар болчу, ушунун ичинде акча таратылып атат деп. Анан ошо акырын-акырынан чыгып, анан могу Смайлова Лолахан домкомдорго, квартальныйларга акча тараткандан кийин чыккандан кийин ошол жерден кармады. Баары ошол күнү баары мойнуна алышты. Ооба, Талипова Фарида берген деп. Фариданын көрсөтмөсү мен тааныбайм буларды, бул үй бүлөнү, мен таксист болуп иштеген дегенди биз 252 жолу сүйлөшүп 10 саат чогуу турганы бул далил деп эсептейм. Менде кыскача болду. Суроолор болсо жооп берейин. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Бул маалыматты сиз Ички иштер башкармалыгы 21 февралда алган, туурабы да? Бул маалыматты биз 21 февралда биз кармадык. Добуш сатуу боюнча. Бизге ага чейин 2 район боюнча маалыматтар менен иштегенбиз. Эми калганын айтпай эле коеюн, бир талапкер боюнча, Муртазалиевдин талапкерлери боюнча маалыматтар, ыкчам маалыматтар бар болчу. Аркасынан иштеп, карап жүргөнбүз. Бирок бул офисине кире албагандыктан ичиндеги жанагы именно передачасын кармабай калдык. Бирок элдерге берки квартальныйларга таратканда ошол моментте кармадык 21-нде. Озарбек Казиевич. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу коллегалар, жыйынга катышуучулар. Бир-эки суроо бар да. Биз 7-күнү 5-нди күнү караганда бул маалымат жок эле да. Бул маалымат сиздер качан алдыңыздар? Бул маалыматтарды биз соттун санкциясы менен алышып, ошон үчүн бизде убакыт кичине талап керек болуп калды. Ушул маалыматтарды алып, анализ кылып, азыр мына кошумча маалыматтарды берип атабыз. Убакыт керек болуп калды, сразу моментально не смогли взять. 5-ден кийин алдыңыздар. Рахмат. Анан тактоо иретинде да, бирөөсүнүкү Билайн, бирөөсүнүкү Мегаком экен. Ушунда эки алдыңар да? Бул жерде эки компоненттен алынып атат. Бирок биз могу Фариданын өзүнүн передвижениясын, пути исследования деп коет, кайсы жерден каяка келатканын Фаридасынын менен анализ кылганда ушундай чыгып атат. Бири-бири менен чалышкан, кимне чалышкан, 252 жолу чалышып, андан тышкары 13 СМС берилген бири-бирине. Анан бирок бул базовый станцияны анализ кылып атканда, бул офиске келердин астында предварительно чалышып атышат да. Жарым саат мурун, 1 саат мурун чалышат да, анан келип туруп бияка кирип атат. Базовый станциясы ушул жерде бар. Бен ВФ центр Алла ТВ болуп көрсөтөт. Бул деген Горький Советский. Рахмат. Анан бизде азыр бул жерде дагы копия иретинде алып маалыматтарды сиздердин бергениңиздердичи. Мына бул экранда да турат. Ошол Мегакомдун мындай печать менен, колу менен официально, да, исходящий менен кайдаши. Анан дагы бир тактоо иретинде суроо подкуп жөнүндө сөз болуп атат да. Талапкер Муртазалиевдин жакын туугандары Талиповага берип, Талипова барып, анан акыркы действия шайлоочулар, избирательдер ошо подкупты алып аткандары барбы? Энди подкупа намес. Да, жакшы суроо болду. Мындай ооба. Намерение болгонбу деген. Менде жакшы суроо болду. Мына сизге жооп берип коеюн. Исмайлова Лолахан Талипова Фаридадан акча алгандан кийин бул өзүнүн доверенный лицолор, мындай айтканда өзүнүн баягы домком, квартальный ошолорго бир добушту 2,5 миң сомдон 500 сомдон силердики деп берип аткан момент, ошол убакытта биз кармап атабыз да. Ошондо эсептеп көргөндө эле бенде 4-6 киши чыгып атат. 6 киши 20 миң, 25 миң, 25 миң, 20, 65 миң, 65 миң, өзү 10 миң.
ошондо өзү дагы 10 миңди мен добуш сатып алыш үчүн акча алгам деп атат. Өзү Фаридадан деп атат. Талипова Фарида добуш сатып алган болгон доказына, бирок сиз айткандай жакын тууганы же ким менен байланышы бар дегенде мен так айта алам, байланышы бар. Фариданын байланышы, жакын тууганы өзүнүн атасы менен байланышы бар. Анан эми өзү тууганы атасы же жакын бир тууганы жолго көчөгө чыгып могу адамдар менен рисковать этпейт экен, бирок атасынын байланышы бар. Бул Муртазалиевдин штабынын ыйгары мукт өкүлү Пайзылаев Жомарт Алтынбековичтин катыштыгы бар деп, ал иш боюнча биз бир канча тергөө аракеттерин жүргүздүк. Соттун макулдуулугу менен биз өзүнүн колдонуп жүргөн уюлдук телефонун алып, мессенджер, WhatsApp перепискаларын карап чыктык. Ошол жерде дагы айтылган 38 миң сом боюнча акча каражатын бөлүштүрүп беришибиз керек деген ушундай сөздөр жүрөт. Ал боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Установите конкретно мою с ней связь, установите то, что я занимался подкупом. Я сам сниму свою кандидатуру, если вы докажете, что я занимался подкупом. Большое спасибо. Да, вопросы, да? Докладчику или пояснение? Да, хорошо. Урматтуу борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, мен бул инстаграмына көптө эле көңүл бурган жокмун. Мейли жазсын, да спортсмен экен, көп кишилер жазды. Мен анысын да айткан жокмун. Бул азыр жана 38 миң сомду ооба дейт. Мейли дедик. Анысын көп деле, бирок мындай побочный бердик. Эң негизгиси связь деп өзү суроо берип атат. Связь Талипова 252 жолу чалышып атат. Мен бөлөгүнө суроо берген жокмун. Бул талапкер кечирип койсун. Азыр бул болсо Инстаграмдын көрсөтүү 2020 жыл, мага демектүү 2015 болсун. Мен ал Инстаграмдыкын караган жокмун. Мен именно атасы менен бул Талипова сүйлөшкөндө эметип атам. Эми анда бенде бул Лолохан өзү чөнтөгүнө 250 миң сом салып алып, тааныбаган кишиге гола сатып алайын деп элге тараптыр. Анда ушундай түшүнүшүбүз керек болуп калат. Бенде мына Лолохан өзү кармалган күнү баарын айтып, болбосо өзүңүздөр деле ойлонуп көрсөңөр. Урматтуу борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, эгер бизге Лолохан өзү айтпаса, биз калган адамдарды каяктан табат элек? Калган 6 кишини каяктан биз табабыз? Ошол Лолохан айтып атат да, бизге могу 6 кишиге мен 20 миң сом бергем, могу кишиге 65 миң сом бергем деп, ошол ошол киши Лолохан айткан үчүн биз ошол кишилерди ошол күнү чакырып допрос кылдык. Ошондо айтып берип атат. Ооба, Лолохан бизге акча берген деп. Ошол Муртазалиевдин пайдасына добуш сатып алуу боюнча да мына бенде Лолохан айтып атпайбы? Болбосо анда эмне Лолохан Муртазалиев талапкерге 210 миң сом салып алып, өзүнүн чөнтөгүнөн буну тааныбаган адамды добуш сатып берейин деп чуркап жүргөн болобу? Анда убалына калабыз бул аялдын. Бул аял өзү эптеп ошондон ар бир добуштан өзү айтып атат, 500 сому меники деп атат. 2,5 миң сом голоско бердим деп атат. Эми ачык айтайын, урматтуу борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, өткөндө мына атасын кече эле адвокатын айттык, келсин допрос бололу, допрос кылалы. Мына могу 252 жолу эмне үчүн булардын баары WhatsApp менен сүйлөшкөн. Бир эле минусу бул атасынын телефону кнопочный экен. Мен аны өткөндө экөөбүз жолукканда сүйлөшкөндө уктум, көрдүм. Ошондо мен заметил, что анын кнопочный экен. Ошон үчүн мен ошонун распечатканы ала алат дедим. Ошондо чыгып атат. Эми дагы мен сиздерге айтып коеюн. Бенден мен ошол 21-ден бери уктай элекмин. Бу энди Кудай алдында дагы негизи баарында дагы акпыз. Бен таза иш. Добуш сатып алуу иш болду. Анан кийин чын-чынын айтайын, өткөндө дагы келбей койгондо офисине бардым. Барып ошондон атасы менен жолуктум. Эми айтыш керекке туура келип атат. Атасы менен сүйлөшкөндө мага жардам бер деди. Талипова биздин киши деди. Попалась она деди. Мен мен хорошо жардам берем дедим. Мен жардам берем, жүрүңүз хорошо деди. Анда хорошо, саат 4-тө келесиз экөөбүз сүйлөшүп кеттик.
Анан эми бенде бул талапкер айтып атат, мен подкуп менен заниматься. Анда Лолахан өзү эле 210 000 сом алып алып, могу адамдардын баарына таратыптыр. Өзүңүздөр урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ойлонуп көрсөңүздөр. Лолахан бул адамды тааныбайт экен. А Фаридага показания берип атат, көрсөтмө. А Фарида болсо 252 жолу сүйлөшүп, талапкер Муртазалиевдин 3 өкүлдөрү менен сүйлөшүп атат. Мейли сүйлөшсүн. Бирок анда каякта чындык? Эгер мен тааныбайм деп көрсөтмө берип атса. Мейли Instagram, WhatsApp-на дагы көңүл бурбай эле кол. Мына таза соединениялар болуп атат бири-бири менен. Потому что тиги Шамил Муртазалиевичтин телефону кнопочный экен. 10 саат офисинде отуруп атат. Мындан өткөн далилди өзү айтмакчы, менин связь таап бергилечи дейт. Мына связи. 1,5 саат, 6000ден ашык секунд сүйлөшүп атат. 1,5 саатта Россиянын Сергей Лавров менен АКШнын пресс-секретары Украина жөнүндө сүйлөшөт 1,5 саат. А биякта 1,5 саатта көп нерселерди чечип атат. Ошон үчүн мен Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө суроо болсоң сиздерге жооп берейин. Калганын адвокаттыкын, анын соттон суроо берсин мага. Мен аларга жооп бере алам. Меники бүттү. Суроолор барбы? Искендер Торбаевич. Менде сизге бир азыр эле талапкер айтып кетти. Бул акчаны баягы Элнура Алкановнуку депчи. Ушундай пресс-конференцияны тиги Талипова дагы берген да. Бул боюнча сиздерге Элнура Алканованын арызы да түшкөн. Биздин борбордук комиссияга да өйдө менен түшкөн, что сиздерге берилген. Бул боюнча эмне иш жүрдү бүгүнкү күнгө? Бул иш боюнча катталды, иштеп атат. Өзүм ыкчам башкармалыктын именно талапкер өзү айтмакчы связин тапкыла деген үчүн мен ошо связин менен иштеп аттым. Анализдерин анализ кылып, кайында жүргөнүн ошонун баарын тактап атабыз да. Азыр ал иш боюнча иштелип атат, ал боюнча начальник отдел жооп берип койсун, именно сиздин сурооңуз боюнча. Жооп берип коесуздарбы? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ал боюнча действительно Элнура Алкановна жарандан арыз келип түшкөн бизге. Ал бизге жуйге катталып, азыр текшерүү иштери жүрүп атат, бирок кандай факт аныкталган жок бүгүнкү күндө.